Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Буюрса мына Супаранын Шишкебеги 2016 баштадык. Мекендештерибиз, бизди колдогон мекендештерибиз келип, мына жаратылыштын койнунда жасап отурабыз. Шишкебекти бышырып, ыр бийлер коштоп дегендей. Дальше уже кандай болот, уже өзүңүздөр күбө болсоңуздар болот. Дайыма биз менен болуңуздар, жалпыңыздарды ынтымакка чакырабыз, жалпыңыздарды биримдикке чакырабыз, бар бололу, бир бололу. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү майрамыбыздар менен эми бул биз үчүн, мекендештер үчүн чогулган күндүн баардыгы майрам эсептелет да билесиздер. Келгениңиздерге чоң ыраазычылык. Былтырдан ушул эле жайда Супаранын шашлыгы, Супаранын Шишкебеги деп уюштурган болчубуз. Мына быйыл насип кылган экен. Быйыл дагы уюштуруп атабыз. Кимдин ырыскысы, кимдин насиби кошулган болсо, мына ушул жерде отурасыздар. Рахмат келгениңиздерге. Ушундай бир жакшы жаман күндөрүбүздө таанышып, интернеттен сүйлөшөбүзбү, телефондон сүйлөшөбүзбү, көчөдөн көрүшөбүзбү, саламдашып, саламыбыз түз болуп, керек болгон учурда жардамыбызды аябай жүргөнүбүз жакшы деп ойлойм. Рахмат келгениңиздерге. Мен четтен баардыгыңыздарды тааныштырып өтөйүн. Чынар эже Москвадагы, Москвада көптөн бери эженин мекендештер үчүн кылган көп жакшы иштери бар. Чынара Юсупова деп Facebook'тан карасаңыздар болот. Кайрылсаңыздар болот, эжеге жардам керек болсо дегендей. Жолугусам жөн эле ала кабал сурашып дегендей, ушундай бир жакшы күндөрдө чогулсак болор эт. Келип атасыздарбы? Эле. Чынар эже Алтын Казык Аксы коомунун жетекчиси. Эми Аксы аймагы үчүн көп жакшылыктарды кылып келатат. Айылга, мекенге дегендей. Дальше улансак, Байтак жездебиз, Падишахан Султаналиева деген эжебизди билесиздер да Facebook'та. Күн коюнда. Төрт күнгө келдиңиз го, жүгүнбөй, 4 күндө бүй ала жүгүнөсүз. Жок, жүгүнбөй турам. Жапондордон окуп келгем да. Жок, Казакстанга барып жүгүнөсүз. Байтак жездебиз, анан Падишахан эжебиз, Падиша эжебизди билесиздер да, бүт эле дүйнөнү Элизабет менен, Тимур менен ушу муз аянтчасында ушу 2 баланы тарбиялап, 2 баланы ушу достойный, ушу дүйнөнү муз аянтчасы аркылуу ушу багынтып келатат да, негизи айткандачы. Эженин кылган эмгегинен, мисалы, үлгү алсаңыздар болот. Өзү менен кабарлашып туруп, мондай бир 2 китебин чыгарып турсун, аябай окуй эле турган бир жакшы бир ой калат да, окугандан кийинчи. Анан бир жакшы бир багыт пайда болот дегендей. Сатып алам дегендер болсо, эжеге кайрылып же мага кайрылып, ушул жерде азыр эми ким канча мел отурган болсо, алам десеңиздер, алсаңыздар болот. Анан эженин ким экендиги ушул жерде толук жазылган дегендей ойда. Алам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Падишахан эжебиз тааныштыңыздар да. Ким эле? Чолпон эжебиз да? Чолпон эжебиз, Турсун алекебиз, Байыш, Жылдыз акебиз Абытов, Мурат Саттаров, ким эле? Сыраждин, Улкан Амираева, билесиздер, таланттуу кыздарыбыздын бири. Гүлзина Арстанбекова тоже бизге кошулуп болуп атат. Тазагүл эжебиз Абдыкарова, Нарымбек Эрматов тоже таланттуу акелерибиздин бири. Гүлдесте Нурдинова да? Бул жактан Гүлүп эжебиз отурат, Гафуровна дегендей, тоже маданиятыбызга, эстрада ырчысы, маданиятыбызга эмгек сиңирген кызматкерлердин бири. Так, анын жанындагы эжекебизди ким? Служба миграции, Чолпон. Так, анын жанында эжеке? Аселя. Айбек байкебиз бүгүн мына бизде мына шашлыкты уюштурганда, чынын айтканда мага көптөн көп жардам нерселердин баардыгына ушул Айбек өз жардам берип атат. Самара эжебиз тоже акын эжелерибиздин бири, Самара Насырова. Так, эже, сиздин атыңыз ким? Аида эжекебиз. Элмира эжекебизди таанысыздар да.
Murataliyev, Акылбек Murataliyev. Акылбек байкебиз быйыл келе албай калды. Кыргызстанда болгон үчүн. Ооба. Не өзүңүз кел? Элнура, Руслананын жолдошу. Анан калганы ким? Жамила, эркек кыз деп жүрөт. Гүлнур Жусуева да, Арзыкан эжебиз биякта. Дагы ким? Гүлзина Арстанбекова да. Бул менин бир тууган сиңдим. Эң кичинекейбиз, Надира. Ошол дагы ким? Бул кызматта болгон менин күйөө балам ошол. Ошол тамагыңыздар сааттуу болсун. Майрамды жакшы өткөрөлү, жакшы саалайлы. Sizce? Kelim dedi bilen? Hayır yok. Oynatıyorsun,
Sansız yıldız var bizde karşı. Seni benden, beni senden talaşa. Oynayıp gülüp kıpkıcırdık cargıdan. Gitti çekti yaprak yoldan. Bir ok mezgil ötkün sayınına arılar. Ketiri kara burulasın arılar. Azap tartım armanı göçüp armanı göçüp Yüreğimde ümit menini darılar. Yüreğimde ümit menini Мен жетештер менде тартып болмашы, кулмастар менде түшпейін. Сыпаратчының шашылтары, салам екендештер. Сыпара.ру порталының ішкеби көңілді өтіп жатат. Барыңыздар туш келіпсіздер. Мадина эжеге неде кылайсыз? Ушунча кыргыздын башыбызын бириктирип, шашыл уюштуруп берип, ушунча кыргыздарыбыз жертештерибиз биригип отурат. Мадина эжеге эмнени каалаймын? Ар дайым бар болсун, тынчтык болсун, бактылуу болсун, ийгиликтерге жетсин. Ар дайым жакшылыктар коштоп жүрсүн, ар дайым бар болсун. Күнөр баардык жакшылыктар каалайм. Мекендештерге Сыпара.ру порталынын мекендештери, жердештери ар дайым бар болсун. Баарыңарга ден соолук, ар дайым бар болуп, мындан да жакшылык күндөрдө чогулуп, жакшылык күндөрдө жүрө бериңиздерге тилектешмин. Портал уюштурган иш керектеп турабыз. Баары жакшы, көңүлдүү. Мекендештердин чогулган себеби бул жерде ынтымактуулукту, биримдүүлүктү, өркүндүктү темасында мындай бири-бирине жардам берүү максатында жолуктук. Баары жакшы, көңүлдүү, ишкер жакшы болуп атат. Баары бири-бири менен таанышып, оюн күлкү баары тоо ойношуп атат. Музыка баары жакшы, көңүлдөгүдөй өтүп атат. Рахмат, уюштургандарга рахмат, баарына чоң ыраазычылык. Мекендештер, биз ушу бүгүнкү дем алыш күнүбүздү чогуу тоскону ушул жака чогулдук. Жакшы уюштуруучуларга чоң рахмат. Жакшы күндөр болуп атат. Оюн зооктор, тааныбагандар таанышып, жаңы келгендер таанышып, эскилер эски дос болуп жыргап жүрөбүз. Сыпарага чоң рахмат, Сыпара.портал болгон.
да кошулуп кетем. Супара порталынын Шишкебеги бул жакшы деңгээлде өтүп жатат. Чоң рахмат ушуларды бизди уюштуруп, баарыбызды чогултуп, жакшы маанай тартуулар бергенине баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшы эс алуу каалайм. Баарыңарга салам. Жакшы жерлер тандап, жакшы мына суунун боюнда жакшы отуруп атабыз. Абдан. Бүгүн Шишкебекте отурабыз, ушу кубанычтабыз, баарыбыздын башыбызды бириктирип, ушу жылда ушул жерлерде өткөрөбүз. Быйыл андан да жакшы болду. Бүгүн погода да сонун. Эмне дейбиз ушу. Баарыбызга тынччылык болсун, алыста жүрөбүз мекенден. Алыста жүрсөк дагы ушу кыргыздар дайыма чогулуп, бирдикте болойлу, ынтымакта болойлу. Ушуну баштаган Мадинага рахмат, Супара порталына. Тынччылык болсун, ден соолуктор ойла. Кыздар ушинтип ойноп күлүп жүрө берели. Баарыбыз ден соолуктуу болойлу. Дагы биз. Мыкты деңгээлде өтүп жатат дем алыштарыбыз. Волейбол ойноп атабыз. Топ ойноп. Баары соң. Чоң рахмат баарыңарга. Кетеп. Кала батыр кетеп. Давай, бизди да батыр кылат, жолдоштор. Кой тур, мен да атайын. Атасыз. Немени узунураак кылсаң Азыкан эже. Аксакалдар сиздер Анакей жайдын эң бир жакшы эс алуу күндөрүндө Супара чекитирүү порталы кайрадан Шишкебек уюштуруп, Москвадагы митингден жалпы эле мекендештерди, жердештерди чакырып ушундай бир жакшы көңүлдүү эс алуу уюштуруп жатышат. Анын шылтоосу менен биз да келип бүгүн маанайыбыз 100% жогору, баардык тааныштарды көрүп, сырдашып, сүйлөшүп дегендей. Буюрса, былтыр 2015 өткөрдүк эле, бул 2016-жылы дагы чогуу өткөрдүк. Эки жылга чейин дагы жараткан бардыгыбызды аман кылсын деген жакшылык менен дагы бир рет жакшы эс алуу сиздер үчүн да көңүл болсун. Ай жарым, ай жарым. Aylanıp, aylanıp. Mınday sunmuş girgizdik. Mınday sunmuş girgizdik. Oldu çemi tümer tosun kaytalın. Kaytalın, kaytalın. Ay bu çakladın sen çaka ıktadım. Iqtadım, ay ıqtadım. Sen de benim kucağımdan çıkmadın. Çıkmadın, ay çıkmadın. Doğulu çocuğu basın degensin. Degensin, ay degensin. Yakındağı kızı gündür çıktadım. Çıktadım, ay çıktadım. Kısım ay ne kısım. Ostaşığa okşadım. Okşadım ay okşadım. Uçaktadım sen çaka ıkladın. Ay ıkladın. Sen ıkladın kucağımdan çıkmadın. Çıkmadın ay çıkmadın. Ana aç gideceğim. Yakta dostum baratı salaydın. Eğer de dostum uyda çok bolsam tiyişkeni kızlarga men de jarayımın. Jür dostum meçit meskim alaga kızlar olturat. Bir-birine uçak aytıp gülüp olturat. Jüre beri dostum varıp gelayla. Uçakına çöp çöp olup gelayla. Pensiyada tiyet pasaviyata tiyet. Bulgaşada ömür sürüp yaşaylı dostum. Meskimele kızları dille bizdeşet. Ocaktında balları öte şok gelet. Şöyle ver dostum, doktor cevap verer. Sulu sulu kızlardan saraydım dilet. Bulgasında meskimele kızlar oturat. Birbirine uçak aytıp gülüp oturat. Şöyle verme tüyüt barıp gelayla. Uçakına çöp çöp olup gelayla. Ha üçüsü. Ölüp kesse öz gönlüne parayımın. Öz gönlünün düzme kızın albayımın.
Өзümüzde sulu kızlar var ey. Alarga men saviz berip aldayımın. Şek, 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 badam şek. Şek, şek, makurka çek. Ölüp kese oşuna barbayımın. Oşundun o sargızın albayımın. Biz yaşagan sulu kızlar var. Aldağlarga men kurut berip aldayımın. Kolçağlar. Москва жергесинде Кыргызстандан алыс жүрсөк дагы ушул биздин кыргыз элибиз, кыргыз журтубуз ушул ынтымактуу болуп ушул жакшынакай баш бириктирип монтип көңүл ачып мындай жаратылыштын кооздугуна суктанып бир эс алганы келдик. Баарыңыздарда дайыма ушундай кааларым жакшынакай көзөрмөндөр көп болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук. Сиздерге арнап ушул биздин улуу композиторубуз Ырыспай Абдыкадыровдун элесине чыгармасын аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Элесиңди карап турсам сүрөтү эске түштү көлдүн жеги күн өскөн эсиңдеби кечинидеги сардаш ой суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн эсиңдеби кечинидеги сардаш ой суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн жүрөгүмдү сүйүү турса чырдакай жүзүңү жарык балмылдаган чыракай султандырдың сусандырдың Sansız yıldız var bizi karaşır Seni menden meni senden dalaşır Oynup külüp köpkü jürdük jargıdan Kirki çekti yapar bollar Бирок мезгил өткөн сайын арылап Кетери карап буруласың арулап Азап тарттым арман күчүп жүрөмөн Жүрөгүмдү үмүт дарыла Азап тарттым арман күчүп Жүрөгүмдү үмүт менен дарыла Жүрөгүмдү үмүт менен Ой, Jimmy, boy, Jimmy boy. Тапшырып койсоң аркасынан. Билет. Мен жамбыл манас камчыга. Аркаңа туруп тура бер. Каректен гана нуруңду төгүп
кат тапкан санам бөлүнүп кайгыга салдым агаңды сен кантейин картайган кезде эй көрүндүп эй уртуңдан гана күлкүңдү гана толгондо ай менен бол жошкон гана бийик тоо ай менен кенетиң алып жүрөйүн периштем мен бойдок кезде ай менен екен деп қана чыкшудо кай берем элчиген гана бийик периштем мен бойдок кезде кай берем батырдын атын алыстан уктайт, жанына келсең бир киши деген сыяктуу бүгүн ушул Паша кызыбыз менен биздин Кыргызстан менен Казакстандын желегин бийик көтөргөн кичинекей бир Татнакай кызыбыздын эне атасы менен бүгүн ушу жолугуп отурганына абдан кубанычтамын. Бүгүн ушу баягы элибизде айтат го, 1000 күнгө бергис бир күн бар депчи. Ошол күн мен үчүн болуп атат окшойт. Мына ушул кыздын ийгиликтерин жаралышына бирден бир ушул экөөңүздөрдүн менен атамдын таасири күч эмеспи? Ошол кыз жөнүндө айтып, анан келечектеги пландарыңар кандай? Ушул туурасында айтып берсең, Паша. Мен силер менен таанышканыма өтө кубанычтамын. Эмне келечек эки чемпион тарбияладык. Эми бизге эң чоң план Олимпиада Кореяда болуп өтчү 2018-жылда. Ошока даярданып жатабыз. Ага чейин гран-при бар, Азияда бар, Японияда болот. Эми ошол барган жерлерибизде ийгилик жаратабыз деп өзүбүздө ишенебиз. Ошондуктан иштеп жүрөбүз Торонто шаарында, Канадада. Бизде ишенич чоң. Ошондой эле баягы чын кыргыздын сөзү менен эле жөнөкөй жалпак тил менен айтканда айтып коет го. Эненин айтканы бок, атанын айтканы ок депчи. Бул сөздүн эң негизги мааниси бул атанын сөзүн бала дагы кыз дагы аябай бийик тутат. Муну эненикинен да тирек кабыл алат деген маанидет. Ошон үчүн мен атасына сурай берейин. Атасы катарында ошол кыздын тарбиясына сиздин салымыңыз кандай болду? Кандай аракет эттиңиз? Енді кішкентай жастан бастап қыз негізі дүниенің мәдениеті дейді ғой, ол семьяның да мәдениеті. Әрине қыз тәрбиелеген адам өзі де мәдениетті болып шығады. Бұл тәрбиелегенде емес, қыздың көзі ашықтау, ақылы, білімді,
өзі жасынан спортта жүргесін, музыкалық мектепте оқығасын. Біз қызды тәрбиелаймыз деп, біз өзіміз тәрбиелаймыз. Өзіміз сол қызымызбен жарысқа шығып, мына музыкалық мектеппен, группалас жарыстарға шығып, біз өзімізде соған білім алып, өзімізде содан біраз білім аламыз, оқимыз, көрсеміз, сол қыз тәрбиелағасын өзіміз ашылып, көріп, бұрын ойламаған нәрсені ойлап, бұған күш салу керек екен, еңбек салу керек екен, еңбек салған балаға ол да еңбегін көтереді екен. Сол Құдайға шүкір, қазір сол 4 жастан бастап спортпен, музыкамен айналысып жүргесін. Мен өзім шын жүректен қуаныштымын, осындай үлкен дәрежеге жетіп, осындай үлкен елдің атын шығарып, Қазақстан, Қырғызстан еліміздің атын шығарып, қайда жүрсек те Қырғызстан, Қазақстан туынды беріп, екі жақтында сөйтіп, Құдайға шүкір, жақсылыққа жете берейік деп ойлаймыз. Рахмат. Күчүлөрдүн болбосун, же болбосо жанагы интернетте, биздин Facebook'ta айрыкча Пашанын өтө реалдуу, чыныгы, жөнөкөй кыргыздын бир жакшынакай айылдык тили менен айткан, жазган бир ар бир аңгемеси болобу, же өзү жөнүндө болобу, же кызы жөнүндө болобу, ушул айтылган нерселердин баары мен байкап турам, элдин баары кунт коюп, окушуп, ошого бир орусча айтканда реакция берип, кыргызча айтканда ошого абдан көңүл бурушат да, Паша. Ошол сенин эң негизги ошол кызды тарбиялоодогу ушул сөз менен, ушул тил менен тарбиялайсыңбы, же бир китептерде жазылганбы, же бир маданияттын тили мененби, ушундай тарбия мененби, кандай деп ойлойм да мен. Мен кызымы ошол аксыдагы айылдагы итагардын тарбиясы менен тарбиялайм. Вот ошо итагардыкындай эч өзгөрүү жок. Менде мисалы 30 жыл болду у жактан кеткениме, бирок менде өзгөрүү жок. Именно өзүм нукуру кыргыздыгым өзгөрүлбөгөн азыркы күнгө чейин. Анткени өзгөрүү мүмкүн дагы эмес. Анткени мен кыргызча ойлоном, кыргызча чечим чыгарам, бүт нерсеге кыргызча жашайм. Ошондуктан мен үчүн мүмкүн эмес да мындай орусча ойлонуу, орусча жашоо, там англисче ойлонуп, англисче жасалмау. Мен үчүн мүмкүн эмес, анткени мен андай нерселерге бара албайм. Өзүмөн андай нерселер чыкпайт, мындай өзүмөн ушу нукура эле кыргыздын жөнөкөй сөздөрү чыга берет. Мисалы элдин кулагына жакпай калса деле, ой, мен келдирмин деп айтам. Мисалы, келдир болуп калган убагымда келдирмин деп айтам. Анан кээде айтам, ой, мен өзгөчө акылдуу болуп кеттим. Мисалы, бүгүн акылдуумун деп. Ошол момент мен акылдуумун. Китептерден албайм, эч качан андай тарбияны өзүм эле ошол айылдык деңгээлде тарбиялайм. Бирок ошол секрет, ийгиликтин секрети ошол. Бардыгыбыз эле баягы аалам айылдан башталат болгон сыяктуу, бардыгыбыз эле айылдан тарбияланып келип анан шаарга келдик да. Мисалы үчүн ушул мына Москвада, Москва дарыясынын жээгинде туруп деле мына айта турган сөзүбүз ошол болуп атпайбы? Кээ бирөөбүз борбор шаарыбызды көрбөй эле айылда өзүң айтмакчы чоботуп, чабан болуп, кой кайтарып жүрүп эле ушул чоң мегаполистерге келип, эмгек кылып, ушул анан кээ бирөөнө таң калам да мен. Бир кичинекей эле бир өйдөрөк сөз айтып койсоң, биздин кыргыздыңбы ушундай бир аң сезимибиз ошондойбу, аң сезим деп айтсам баардыгы тартынып калышар андай эмес. Бирок эмнегедир бир туура эмес түшүнүүгө аракет кылат, ар бир сөздүн өзүн кыстырып, кыпчып бир башка нерсе менен. Анткени мен ошол кечүүгүндө ошол Facebook'та ошол сен жөнүндө бир кичинекей бир туура эмесирээк айтылган бир жакшынакай эле журналист кызыбыздын сөзү менин жүрөгүмө тип калды да. Ушул сенин жанагы гангир деп тамаша Туура кыргыз эмелер секреттери бар да. Ошол секреттер сени көп нерсеге алып бара алат. Мисалы, оруска ууп же башка өлкөнүн адамдарына ууп кетсең, бирок кантип ойлонобуз ошолордой. Алар башка жерде туулду, башка жерде жашады. Ошондуктан эмне, вот ар бир кыргыз эле кыргызча ойлонуп, нукура кыргыз болсо жакшы өнүкмөк. Мен ишенем да ошого. Мынтип ыргытып жүрбөш керек да. Мен кетип калдым, айылдан болдум, мен башка ачамын деп. Баягы эле
баягы Эң негизгиси баардыгыбыз бирибизден өйдө, бирибизден ылдый эсептебей, жанагындай өйдө төмөн сөздү айтпай, бөлүнүү, жарылуу болбогон күндө биздин кыргыз эли мен ойлойм ошол бөлүнбөй жарылбай бир тоголок болгон кезде эле биздин экономикабыз көтөрүлүп кетчү деп эсептелет мага. Анткени кичине өйдө болгон адам деле ылдый бутунан ылдый карай тартып, аягынан ылдый тартып эле ушундай түшүп чыгып жүрүбүз керек. Эң негизгиси казак элин ааламга тааныткан ошол жээнибиз аман болсун. Эмне дейли? Ошол кичинекей кыз жаратып аткан ийгиликтерди кээде карап турсаң, эр азаматтарыбыз да жарата албайт. Демек айтайын деген оюм ошол кичинекей кыз өмүрлүү бактылуу болсун. Дагы деле болсо ошол өзүнүн элинин, жеринин, ата тегинин туусун көтөрө берсин. Ал эми ошол жээн деп ошол биздин кыргызга жээн кылган биздин башыбызга терең ыраазычылык айтып, анан мен бүгүн ошо кыскача ушул кыздын эне атасы жөнүндө силерге айтып бергим келди. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Чоң рахмат. Тапқаным Ошон жоккону билесиңби? Биз үчүн аябай кубанычтуу күн болду. Ушундай Мадина кызыбыз Супара порталы менен кыргыздарды, Москвадагы кыргыздарды, мигранттарды чогултуп, башын бириктирип, аябай жакшы иш-чара уюштуруп атат. Негизи чын-чынынан келгенде эки адамдын башын бириктирип чай берүү деле бир өзүнчө бир кыйын. Бул дагы болсо биздин жетишкендигибизди эсептейм да. Ушунча бир 20-30-40 чакты кыргыздар келип, өзүнүн таланттарын көрсөтүп, шашлыктарды бышырып дегендей жакшы бир иш-чаралар жөнүндө дагы бир кеп кеңештер болуп өттү, кырдашты, чордошту, жаштар, чоңдор дегендей. Аябай жакшы өттү. Ушундай күндөрүбүз көп болсун, заманыбыз тынч болсун. Алыстагы мекендештерибиз чалаган тилек максаттарына жетип, кандай ой тилектер менен келген болсо, ошол тилектер ишке ашсын. Ошол жакшы күндөр боло берсин. Заманыбыз тынч болсун, Кыргызстанга эсен аман кайталы, Кыргызстаныбыз оңолсун, өссүн, өркүндөшсүн. Биз дагы ушинтип бала чакабыз менен, ата-энебиз, бир туугандарыбыз менен Кыргызстанды байытып, Кыргызстанга иштеп берип, ошол жакта жашагыбыз келет. Эми бул жакта айластан эле жүрөбүз. Москвада жөн гана жүрбөстөн, ушундай өзүбүздүн таланттарыбызды өркүндөтүп, иш менен, кара жумуш менен гана чектелип калбастан, заодно ушу чыгармачылыкты да кошо алып кеткен кыргыздар өтө көп. Дайым тынч бололу. Келгенимде бир да кыргыз көрчү эмесмин. Азыр эми монтип кыргыздар ушинтип чогулуп отурганына мен аябай кубанычтамын да. Чогулуп ушунча кыргыздын башын бириктирген Мадинага чоң рахмат. Анан билбегенибизди ортого салып, бөлүшүп, бирөөгө жардам керексе жардам беришип, ушунча кыргыздардын биримдүүлүгү өзүнчө бир кубандырат да. Ошол сыяктуу элибиз аман болсун. Баары эми мындай караганда дос эле болуп калдык. Бүт баарыбыз досторубуз аман бололу, бүт кыргыз эли журтубуз аман бололу, тынч бололу. Ойлогон ой максаттарыбызга жетели. Биз деле мекенибизге жакшынакай болуп барып калалы. Буюрса, бала чакаларыбыз баары аман болсун, досторубуз баары аман болгула, тынч болгула. Сайын жан дүйнөлөр жардыланып, жүрөккө барган сайын камчыланып, жугундаңдагандай карыз сурап, журтка баш болор жанга жалчыладып. Тазаба, бейиштейбиз туулган жерди. Кең жери алтындары буулган жерди, кең жери алтындары бүт сатылып кулдукка, жарандары куулган жерди. Жылдыз жок, сур булуттуу асманы бар, жулунуп кара күчүн сатканы бар. Жумуш жок ошол бейиш өз жеринен, жат жерге куулган иттей качканы бар. Заводтун толгонуштуу түтүнүнө, баладай тамак берген күчүгүнө, оруска күчүн берип кыргыз жүрөт түнөктөп жер төлөнө түтүгүнө. Кырсыктуу көрдүм далай сел саякты, кыргыз уу бетке чиркөө жер каратты. Бир жанын бага албаган макулуктай, жалкоону уятардан кем жаратты. Качан биз туулган жердин жытын изгеп, качан биз тандыр нанын ысык тиштеп, качан мен өз үйүмдө таңды тосуп, качан мен ата
башка журтка берилишти. Толук көчтөр калды. Гаядын акыркы немелери толук көч калды. Eşlerim, kuvvetli mekendešlerim, bizde Kazakistan'da meyman var. Şu vatanı bizden büyü bala versin, anan bizden çempiyonumuzun apası versin, anan giyimden biri. Хорошо? Ana? Ал табле жарты дастарханда берекет, аманшылык болсын, ауызбіршілік болсын, ынтымақ болсын, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Жақсылықтар алдырып қояйық. Ana? Мен не деп айтам, бүгін аябай кубанычтамын. Бизде Кыргызстанда мындай улуу сөз бар да. Буйрук болсо буйрук жейсиң деген. Бүгүн ушундай буйрук болгон экен, буйруктан дагы сонун нерселерди жеп отуруп бул жерде. Баарыбыз ушу жеген ичкенибиз аш болсун. Кудай көп көрбөсүн биздин көргөн ийгиликтерибизди, биздин жараткан чоң өзүбүздүн ойдон чыккан мечталарыбызды ар дайым Кудай бизди жолдоп ошолор аткаргылык кылсын. Бүгүн аябай кубанычтамын ушу силер менен бирге отурганыма. Эмнегедир айткым келет, ушу кыргыздар ар дайым алга өнүгө берели, аркага карабайлы. Кандай шарт болсо дагы, кыйынчылык болобу, эч качан аркага карабай алга өнүгө берели. Өнүгүш үчүн ушул жерде жолугушуулар, бүгүнкү көргөн эжелерге чоң рахмат, Мадинага чоң рахмат. Балдарга оны бул жерде шашлык кылып эртеменден эрте келип отуруп бул чоң эмгек. Эч кандай претензиясы жок. Баарын бул отурган өзү эле мындай эме да, кеңчилик. Ушунчалык биз кыргыздар кеңбиз, кеңдигибизди чоң дүйнөгө чыгара берели, Айтканыңыз эмдиги жылкы шашлыкка жетели. Кандай максат менен чогулсак, курматтуу жердештерим, бирок сага жакпай калды. Кагадайын коноктор Торонтодон, Канададан келип, мынтип бизге ортоктош болуп, мекендештер агылайын. Кайсы жерден болбойлу барыбыз кыргызбыз. Өмүрүңөр узун болсун, ырыскыңар бийик болсун, ар дайым жүзүңөр жарык болсун, жолуңар даңгыр болсун. Балдарыңардын тапкан балдарыңар, бир туугандарыңардын жакшылыгында, ийгилигинде ушул тапкан акчаларыңар жалаң жакшылыкта болсун. Өмүрүңөр ар дайым узун болуп, бирге болойлу, ынтымакта болойлу, бар болойлу, бай болойлу, дайым бирге болуп, дагы чогулуп, ушинтип арабыз чоңое берсин, азайбасын, кемип элечи. Мадинага да эле ыраазычылык айтты. Мадина, жүрөгүң ушунчалык кең кыз экенсиң. Ушу ойдон дагы бизди чакырсаң, андан дагы биз сени колдойбуз. Себеби көп жерде мен түшүнбөй калдым. Анан өмүрүң узун болсун, рызкың бүйүк болсун. Ар дайым бактылуу бол, балам. Балдарыңды тапкан балдарың өзүрүң көр. Ар дайым ушундай жакшынакай достор менен бирге болуп, биз сен менен сыймыктанып жүрөлү. Ушу рахмат, сендей адамдар көп болсун. Баардыгыңарга рахмат келгениңер үчүн. Атайын сага Кониядан алып келгем да. Салып койчу. Мадинага, Мадиш. Горько. Кепка меники уже. Кепка меники. Жакшы адамдын балдары экени ушу силерден эле көрүнүп тур. Аман айымдар, алтындарым. Жакшы болуп кеткилечи үйгө. Акелер. Сиңдилер демби. Келгениңиздерге рахмат. Бул эми жалпыбыздыкы мындай неме ойлобоңуздар. Просто ынтымагыбыз болсун, бири-бирибизге болгон мээримибиз болсун, бири-бирибизге болгон карым-катнашыбыз болсун, ушундай мекенден алыс жүрөбүз. Бул
Супаранын же болбосо лично менин эч кандай амбициям жок бу жерде. Же болбосо кайсы бир политиканы же бир кайсы бир нерсени багытты көздөгөн жерибиз жок. Болгону ушундай бир жакшылыкта ушундай чогулуп отуруп турайлы, бири-бирибизди таанышып, мисалы кайсы бир мекендешибиз жардамга муктаж болуп калат. Жөн эле мисалы акчасын которуп койсок деле болот. Ушул араларыбыздагы адамдар кээ бир учурда жок болуп калат. Мисалы билесиздер, мурдагы жылдары кандай жакшы адамдарыбыз бар эле арабызда. Жакшы күндөрүбүздө мындай ар дайым ушу мекенден алыс болгонубузга карабай ушундай жолугушуп турайлы, сүйүүбүз болсун бири-бирибизге болгон, беримибиз болсун, чындыгында сүйүү болсун, сүйүү деп. Бул кичине болсо дагы мисалы мекенден алыс болсок дагы бири-бирибизге эжебиз, сиңдибиз дегенде, агабыз, инибиз дегенде ушундай жүрөбүз. Ошо рахмат келгениңиздерге. Ушундай жакшы күндөрдө отура берели, бири-бирибизди мындай дайыма колдоп жүрөлү. Менин максатым ушул эле, эч кандай неме жок. Ушуга бир батарея Мадина, мен да бир сөз сүйлөп коеюн. Мадинаны мына биз эми мына маданият жаатында Россия жергесинде Мадина менен биз как коллега болуп чогуу иштеп көптөн бери таанышпыз да Мадина. Мен Мадинаны ушу только позитивдүү жагынан гана билем да. Мадина аябай мындай кыргыздын чыгаан, кыйын айымдары десем жаңылышпайм да. Бул жаштыгына карабай канча иштерди. Мисалы, мунун деле өзүнө жараша тиричилиги бар. Бул деле баягы көрчүлүк деп. Ар ким өзү менен өз тиричилиги менен оор болсо болот. Бирок бул ошодон тышкары, өзүнүн жумушунан тышкары ушу мындай биздин бул деле мына чоң иш бизде оңой көрүнгөн мененчи мына элдин башын бириктирген өтө бул чоң нерсе да. Ушу Россия жергесинде ушу баарыбыз тиричиликтеп келген ушу ар бирибиздин өзүбүздүн кылып жүргөн ишибизден бизди алаксытып, ушул жерге чакырып, башыбызды бириктирип, монтип чай уюштуруп ушу жасаган мунун эмгеги өтө мактаганга ылайыктуу эмгек да. Анан Мадина барбол дайыма ушу биз сага баарыбыз ушу бар тургандардын баарына эле тилеги болуш керек. Сен келечекте бактылуу бол. Кыргыздын ушу мен ишенем, кыргыздын бир кыйын чыгаан бир айымы болуп таныласың келечекте. Ушу Супара порталынын келечеги кең болсун. Будан дагы башка чоң-чоң ушундай порталдарды ачып, ушундай чоң жумуштарды жасап, кыскасы биздин кыргызыбыздын келечекте кыйын бир айымы деп элестетип койсок болобу? Уже есть, она уже есть. Кийинки жылы буюрса, ушундай дагы бир мына шишкебек уюштурганыбызда мен ошо тилек кылам, баарыбыздын эле тилегибиз болуш керек. Өмүрлүк жары менен келсе, жар айтасыз. Жар айтам, менин тилегим эле ушул да. Жар айтам деген ырчынын тамаданын тилеги жакшы болот экен, дайыма той болсун дейт экен. Ошо сыңары мен дагы эми ырчымын. Дайыма ушу жар болсо экен, дайыма той болсо экен деп тилейбиз. Ошо сыңары сен дагы буюрса эмки жылы өзүңдүн бир жаныңдагы бир жакының менен көргүбүз келет. Сага чоң рахмат. Тынч бол. Мондай чоң соопчулук иштерди кылып аткан үчүн сени жаратып. Биз дагы кошулабыз, сен сөзүң баарыбызга ийгилиги чоң рахмат. Биз дагы кошулабыз. Гүлкажа, жанагы Гүлкажа. Бияктан Карышкырдын түшүнө кой кирет экен, анан тамадан түшүнө той кирет экен. Сондай да, ошондой тойдун үстүндө киши болбойт. Ошол айнанайын жалпы кыргызым могу жерде жыйналып аткан элим, журтум. Бунун Мадинаны мен жана келгенге чейин да айтып атсаңар керек, айтсаңар керек, азыр да айтып атасыңар, дагы деле айта беребиз. Бул менин чыгармачылыктын жагынан айткым келет. Бул негизги эле могу тартылып аткан видеолор, телевидение дегендин өзү бул кыргыздын өзгүсү да. Мына кайсы жерде отурсак дагы ошол видео аркылуу чагылдырып элибизге. Ушул экөөбүздүн негизги көп жылдардан берки максаттарыбыз бар. Ушул Москвадагы элди, журтту, Кыргызстанда дагы биз кандай баягы эле жанталашып жанагы ар кайсы жактан келгендер туалет жууп эле кыйналып атыптыр деген эмес. Мондай иштесек да ак эмгегибиз менен эч кимге сатылбай, эч нерсе кылбай биз өзүбүздүн ак эмгегибиз, маңдай тер таман акыбыз менен мына ушундай күндө жакшынакай жашап атабыз дегендин баарын чагылдыра турган ушул телевидение эмеспи? Ошол Мадина экөөбүздүн бир жакшы максатыбыз, оюбуз бар.
ошол Кудайым ошол ишке ашса бир жакшы нерсе болот деген ойдобуз. Бул кыздын ошол эркек балдардай болгон мүнөзү ошо чыныгы жанагы өзүнүн кесибине ылайык да. Бул ушу жанагы камерага тийип алганбы билбейм. Аракет кылсак да эч жигиттер жакпайт. Ажырашат камерада. Камерада жигит табылса. Камерага окшогон жигит табыш керек болуп калды. Анан ошол ылайым ошо бардыгы ошо айткан сөздөрдүн баары кабыл болсун. Анан эми мынтип эле жүрө бербей бул жашоодо бардык нерсени көрүш керек да. Кудайым деле эркек аял урга чыгып жаратып аткандан кийин бир эркек менен жашап, мындагы азап созууну көрүп өтүп кетиш керек. Кай азабын көрсө эле болсун. Азабы болгон Жашоонун закон ченемдүүлүгүнөн чыгып кетпе да. Ошол жакшылык каалайм, аман болсун. менен жерге көрөт, ата менен эркек көрөт. Ендиги жылы сүйүктүү жары менен сүйүктүү жары менен келсин. жары менен келсин, бактылуу болсун, ушуга патарып коелу. Жетинин бири кызырды экен, бирөөнү сатат тийбесе бирөөнү тиип алар. Ошо өзүң Мадинага эң эле биздин кыргыздарга айткым келет да, бир жөнөкөй сөздү. Мисалы, ар бириңер эле айылдан чыккан болушуңар керек мага окшоп. Ошол нукта өзүңөрдүн кыргыз тилиңерди кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз болуп үйрөнгүлөчү. Вот именно 100% кыргыз болуп. Эч кереги деле жок, например, баш ийип, орустарга, англис. Эч кимге кереги жок. Ар ким өзүңөрчө кыргыз болуп үйрөнгүлө. Кыргыз адам чындыгында кыргыздын өзүнүн секреттери бар. 100% кыргыз болгон адам ар дайым жеңиште жүрөт. Мен өзүм базып өткөн жолум менен ошону далилдей алайын да, бул чындык. Анткени мен дайым кыргыз эле болуп жүргөм. Эч кандай кыйынчылыгым деле кыргызча, мен сүйлөгөнүм деле кыргызча, ой пикирим баардыгы кыргызча. Дүйнөм, жан дүйнөм деле кыргызча. Ошондуктан биз баарыбыз жөнөкөй эле кыргыз болсок, ар дайым жеңиштин үстүндө жүрөбүз. Биз дайым өзгөргүбүз келе берет да. Ушундай сапатыбыз бар. Россияга келип 3 жыл болуп кетти, бир мына сөздөрдү унутуп калдым, ушуну сүйлөй албай калдым. Кайсы чокуңа унутасың? Унута албайсың эч качан, сен кыргыз болуп төрөлдүң, кантип унутасың? Бул жанагы жасалмачылык да. Өздөрүн бир ошол ушундай жасалмачылыктан өйдө көтөрүлөм деп ойлойт. Эч качан көтөрүлбөйсүң, сени бирөө бир теп түшүрөт. Түшүрөт ошол жака. Каяктан чыксаң ошо тешикке түшүрөт. Бирок чындыгында кыргыз болуп бийикке көтөрүлсөң, сени эч ким теип түшүрө албайт. Сен кетесиң ошо аягы көрүнбөс бийиктикке кетесиң. Анткени сен үчүн бүткүл жол ачык. Анткени сен өзүңүн ата бабаңдын калтырып кеткен тилинде сүйлөп, өзүң ата бабаңдын калтырып кеткен салттарын ичиңде сактап, Кудайга өзүңчө сыйынып, жакшынакай болуп жүрөсүң, кыргыз болуп. Эч жака болбой. Барыңарга ошону арнайм. Бүгүн Мадинага чоң рахмат. Кокустуктан сөзсүз болот деп ишенем. Анткени баары бир гран-при азыр Москвада болот. 4-6 ноябрда барыңарды чакырам келгиле. Мен бул гран-при алгым келген эмес, бирок орустар ушундай бир политикага кирип келип чакырды. Анткени экинчи гран-при Японияда, эки Монреалда, Солт-Лейк-Ситиде жарыштарыбыз бар, бирок ушака учуп келүүгө дагы мажбурмун. Эми бул дагы жакшы нерсе чыгар, бул да, ошолдо Мадинаны да чакырам, келип съемканы бүтөрөбүз. Аякта дагы бул сенин биринчи этап ийгилигиң болсун, меники деле ошондой ийгилик. Барыңарга ошол ийгиликтерди каалайм. Мен базып өткөн жолдордун бири силер да базып өткүлө. Гран-приге келгиле, 4-6 ноябрда болот, Москвада, Лужникиде. Билет кенен эле сатылат. Бул тарыхта күбө болосуңар, анткени тарых жасоо өтө кыйын. Бул тарыхта биринчи жолу болуп атат. Орто Азиядан чыккан кыз, Казакстандан, Кыргызстандан мындай буга чейин чыгып көргөн эмес, анткени мүмкүн эмес. Өтө кыйын нерсе. Биз бири-бирибизге сын тагып жүрө беребиз, мынтип бирөө чыга калса, "Унака чыга салды, эртең эле жок болот, анан кийин ой көрөбүз анан кийин эртең кандай болот" деп өзүмө ишенем, Кудайга ишенем, үй бүлөмө ишенем. Мамлекеттер бар мага ишенген.
Фбда эжен эң сонун жакшы эң майлыгы бар. Мындай көрсөтүп коеюн дайымчы. Бу байкуш ошодон башка эч нерсе билбейт. Мен ошодо, мен билем, мен көптү билем. Өмүр бою бала тарбиялап, өмүр бою мына 38 жыл Мен да билбейм. это педагогикалык майданда иштеп, анан балдарымды ушундай өнүктүрөмүн деп Калмыкөстөн Москвадабыз да. Эми бунун эменин айткан сөзү тупка туура. Ар бирибиз балабыз. Бала десе жаныбыз чыгып кетет, балам жаман десечи деген ал опора да. Балдарыбыз мына ушулар эмнеге сүйүнөм, агылайындар. Балдарыңарды тарбиялагыла. Ушунчалык жакшы тарбиялагыла, себеби ар бир мүнөт чейин тарбия керек. Балдарга мындай баладан мындай балага чейин 18 жашка чейин. Биз менен отурат, кээде мына ушул кыз өш керек эле бүгүн. Дагы бир боюнда бар бир жашына кыз менин жанымда жүрдү. Коп коюшуп, мына мен тиги алып баруучумун деген бала учукпай турат, значит силерге жол деп башкаларга берип атат. Бул деген биздин тарбия, кыргыздын тарбиясы. Кыргыз ушунчалык наркы элбиз, любой макалын алып кер. Любой макал. Биз ушунчалык элбиз да. Ошон үчүн ар бириңерден жыттан атат жакшына нерселер, жакшына нерселер. Ошолорду биз көрөлү. Тез чогулайлы, ынтымакта болойлу, бири-бирибизге поддержка кылайлы. Любой жакшы сөз сүйлөй берсек эле Кыргызстан өнөт. Туура. Рахмат. Ошон үчүн давайте, ынтымак, жакшылык. Банча башка билек бир, жүрөк башка тилек бир, аймак башка кыргыз бир. Давайте кыргыздар бөлүнбөй, жарылбай, биринин артынан бирин чукубай, биригели, бирдиктүү болуп, Мадина башында өзүнүн оюн айтып кетти. Жолда көргөндө саламдашып, оюбузду, пикирибизди, күчүбүздү бириктирсек, мамлекет өзөнүкө. Ой пикирибизди, максатыбызды өнүктүрсөк, биз адамдар өзгөрөбүз. Адам өзгөрсөк, коом өзгөрөт. Коомду бузгандагы, оңдогондагы биз. Эркек бузулса, үй бүлө бузулат дейт, аял бузулса, коом бузулат дейт. Эркек дагы, аял дагы бузулбасын, кадамыбыз алга болсун, максатыбыз түз болсун, мамлекетибиз өнүксүн. Мамлекетти өнүктүрүү үчүн мамлекет мага эмне берди эмес, мамлекетке мен эмне жардам кылдым, кандай салым коштум деп жашайлы. Бул жерде ар кандай ойлор болушу мүмкүн. Тиги жетпеди, бул жетпеди деген. Бул жерде ошол тамак жеп, курсакта болуш үчүн эмес. Максатты, ой пикирди бекемдеш үчүн, достукту бекемдеп бири-бирибизди көрүш үчүн чогулуп турганбызда. Баарыбыздын максатыбыз түз болсун, жүрөккө иман толсун, кут береке орносун, көргөн жерде салымдарыбыз түз болсун. Ашыкча сөздөр, тамашалар болсо кап болмой жок болсун. Жетер, жетпес нерселер болсо, аларды четке кагып, эмоцияларды жутуп, жакшы бир энергиялар менен, жакшы бир ой максаттар менен биргели да. Анан ар кандай нерселерди, кыдалдарды четке кагып салгандагы жалаң жакшы позитивди кармагыла. Мадина сага дагы ушул элдин башын биртирип чогултуп олтурганыңа чоңдон чоң рахмат. Ким жеймин дейт, куйрукту Кудай берет, буйрукту дейт. Жанатан бери жакшы калып нектер айтып, албетте буйруган күнү барак нерсе болот. Балким эмдиги жылы кийинки жаздагы чогулушууда башкача болуп калаттыр. Бир чоң той айланат. Ушунча элдин каалоо тилеги, максаты дагы бул калбаса бир чоң энергия, күч кубат берет да. Ошон үчүн бир бололу, бар бололу, бийик бололу, эч качан чөкпөйлү, майдаланбайлы, бүтүнгө өтөлү, бийик өтөлү, умтулалы. Мамлекет жана биз өнүгөлү. Биз өнүксөк, мамлекет өнүгөт. Мамлекет өнүксө, дүйнө башыйт. Амин, тынчылык болсун. Мадина, ушу Кудайым өмүрүң талдай көктөсүн, өзүңөн эч качан урушпай кетпесин. Ушул үй бүлөң, ушу бир туугандарың эч качан азап чекпесин. Кудай кааласа, ушу бир башың, эки баш болсо, кийин балалуу болсоң, балаң жашын төкпөсүн. Сага душмандын колу да жетпесин, мейлиген от да өтпөсүн. Асмандан жаратканым сүйүп эстесин. Эсергерсин болсо, ушу жаман бир классташың келип отурат. Мен келгенде ушул элдин башын баарын бириктирип отурасың. Эч качан ушул электр жарыгың өчпөсүн. Баягы да көрсө жол бар,